Саламатсыздарбы, урматтуу биздин таңкы конок бармандары, коноктору, эфирде келип аткан адамдар. Бүгүн бизде өзгөчө адам, өзгөчө кыз конокто. Албетте Күздөмүлүгү долбоорунда иштейт, китепчи долбоорунда, кыргызча психология долбоорунда дизайнер ысымын болуп иштейт. Жакшы тааныйбыз, көбүнчөбүз. Эми болсо жашоосу жөнүндө да таанышып, сүйлөшөлү дедик. Чакырдык, келгениңиз үчүн рахмат. Анда эмесе таанышып баштайлы. Бүгүн конокто Айпери. Айпери, кош келдиң. Саламатсызбы Азамат агай, саламатсыздарбы? Чөйрөдөгү менин максатташ группалаштарым. Бүгүнкү сиздер менен жолугуп жатканыма абдан кубанычтамын. Сонун. Анда биздин биринчи рубрика ошол тааныш рубрикасы. Өзүң жөнүндө таанышсаң, мен билем, нарына болосуң. Мен да нарынамын, карындаш. Так что кеттик. Кубанычтамын. Ошо менин атым Абдыгазы кызы Айпери. Мен 2002-жылы Нарын областына караштуу Атбашы районунда жарык дүйнөгө келип, Кара Суу азыркы Кошой айылында өсүп чогойгом. 4 бир тууганмын, 4 бир туугандан кичүүсүмүн. Эркесимин десем да жаңылышпайм. Ошол эле Кошой айылындагы мектепти бүтүрүп, андан кийин азыр Жылдыз академияга кошулуп окуп жаткан учурум. Кандай десем, ошол бала кезимден эле билимге умтулгандыгым ар дайым мени мындай алдыга жетелеп келет. Агай, сиз мындай суроо берип турсаңыз аябай жакшы болот эле. Болот албетте. Эч нерсе эмес. Сонука биз мен да Нарында болом десем, көрсө экөөбүз даже бир айылда экенбиз. Мен да Кара Суудан болом, Кошой айылынан. Кошой айылынын мектебинде да окугам. Эски мектептен жаңы мектепке көчкөн кезде окугам. Анан ошол жаңы мектеп аябай чоң көрүнчү мага башында. Анан жанагы зоо жери бар эле го. Жаныбарлар турган жер, ошону көрүп алып жаман кызыккам да. Анан кийин барсам кичинекей мектеп болуп калыптыр. Адамдар ушундай го, чогойгон сайын. Жакшы. Анан азырда бир момент бар. Мен негизи кандай суроолорду берерим дегенде ошондой өзүм түшүнбөй кетем. Айпери өзгөчө кыз да. Кээ бирлер көрсө керек, кээ бирлер көрбөсө керек. Айпери баса албайт. Анан ошол кандай туура суроо болобу, туура эмес суроо билбейм. Бул сен ошол жагынан да бир аз башынан сүйлөшсөк болот, сен кааласаң, каалабасаң сүйлөшпөй бере койсок. Жок, албетте жашуучу эч нерсе жок. Айтып бергенге даярмын. Ошол жөнүндө кичинекей кезинде төрөлгөндөр ошентип төрөлдүм беле, же болбосо кийин кандайдыр бир кырсык болду беле, ошол жөнүндө да билгим келет да. Мен негизи көп интервьюларды кээде көрөм, бирок ошол жөнүндө прям акыркы убакытта сурап көргөн эмес болчумун да, анан балким айтып бересиң. Менин ошо өзгөчөлүгүм десем болот балким. Бала кезимден эле болду. Бала кезимде эле коляскада отуруп келем. Азыркы учурга чейин эле. Мындай тубаса деп айтышты да, азыркы учурда. Ошондой айтса болобу? Ошондон бирок ошол нерсеге карабастан мындай өзүмдү андай чектебейм. Мен андай мүмкүнчүлүгүм чектелүү, мен демек мен бул нерсени кыла албайм деген нерсе мен үчүн жок азыркыга чейин. Колумдан эмне келсе кылганга аракет кылып жүрөм. Ошол балалыгым, таттуу балалыгым менен бирге эле ошо больницада жүрүп, ар кандай мындай ошол учурдан баштап эле жашоонун оор сыноосу менен бирге ачуусун да, таттуусун да көрүп, аябай такшалдым десем болот да. Анан Жылдыз академияга келгенде дагы Жылдыздын ачылып, көп баягы тажрыйбаңды көрсөтүп атасың. Китепти көп окуган, жакшы азыр мисалы көздөшөсөк дагы жакшы сүйлөгөнүңдө мындай
жакшы коюлган да. Анан бирок менин оюмча буга дагы башынан ошол көп кыйынчылыктан өткөндөн да келе болуш керек. Анан кошо айылында жашап жүргөндө, башында жашап жүргөндө мектепке барганда кыйынчылыктар болду эле. Негизи мектепте окуп атканда кыйынчылыктар, анан ошол нерселерди кантип жеңдиң, кантип биздин коомдо негизи бир ушундай неме бар эмеспи? Басынтуу маселелеричи. Ушул нерселерди кантип жеңдиң, негизи кантип өттү мектептеги учурум азыркы немеге Жылгыз академия келгичекте. Ошолорду айтып берейин анда. Мен ошо айтып кетпедимби, билимге аябай эметчүмүн депчи, суусаатчумун деп. Анан 4 жашымда эле окуп баштадым. 4 жашымда эле башкалардан өзгөчөлөнүп, алифбени шатырат окуп, тапшырма математикадагы маселелерди чечип демекчи. Ошентип окуп жүрүп, анан үйдөн окуп, өз алдынча өнүгүп жүргөндө эле апам больницада жүрүп 1-класска барган жокмун да, 1-класска. Андан кийин апам өзүнүн теңдүү, апам мугалим өзү дагы, кыргыз тилинен берет. Анан өзү мектепке алып барып баштады. Биринчи мектепке барар күнүмдү эстесем азыр да аябай толкунданып кетем. Анда дейин ойлочумун да, мен мектепке ал учурда адамдардын да ошо эме караңгылыгы же болбосо дүйнө таанымы ал учурда башкача экен, ойлонуп көрсөм. Анан көчөгө чыкканда баары көргөзүп кол менен, анан чоң эле кыз коляскага отуруп алыптыр деген сыяктуу сөздөрдү аябай көп угучумун. Анан өзүмдүн коромун, өзүмдүн көчөмөн мындай алыс чыккандан аябай заарыкканчумун, чынын айтсам. Анан болбойт, сен чыгышың керек, балдар менен аралаш деп эле анан кадимки эле биздин мектепке алып барып киргизип койду. Коркуп, азыр мектепке барсам баары шылыңдашат деп классыма киргизип отургузуп, апам өзүнүн сабагына кетип калды. Звонок болгондо башка балдар жок, мен күткөндөй болгон жок. Баары аябай мен менен таанышканга шашылып, досдошуп кеттик биринчи күнү эле. Андан кийин ушундай мектепте эле жакшы турбайбы деп мектепке күндө барган жокмун. Жумасына 1 жолу болсо 2 жолу эле барып, окуш үчүн эмес, бирок ошондо апам теңтуштарым менен кошуп, өзүмдү аябай мындай, балким ал учурда апам мектепке алып барбаса мен замкнутая болуп калмактырмын деп ойлой берем да. Анан ал мектепке барып жүрүп, көндүм, ал элдер менен аралашканды көндүм. Баягы көчөдө көрүп аткан элдер да көндү. Мектепке бара берип, баягыса деп таанып калышты. Мектептин ичиндеги балдардан бери таанып калышты. Айтор андан кийин мектепке баруу маселе жараткан жок. Ошентип мен 4-класска чейин байма-бай барып каттап жүрдүм. Андан кийин 2 этажга көчүп кеткенде мектепте негизи эле көп жерде бизге ылайыктуу шарт жок, түзүлгөн эмес да, мындай пандус аны муну коюлбагандыктан 2 этажга көчүп кетишкенде мен ошол боюнча көп барбай калдым мектепке, себеби аяка чыгыш аябай оор болду. Анда-санда эле барып, андан кийин үйдөн окуу программасы менен окуп баштадым да. Анан азыр сен Бишкекте жашайсың да, ошондо айылдан качан көчүп келдиңер? Ошол сен Бишкекке окуш үчүн себеп болдубу же кандайдыр башка себептер менен көчүп келдиңерби? Менин ата-энем да Бишкекте жашайт, биз да көчүп келгенбиз. Ошол мен негизи мындай мектепти 9-класска чейин мындай эч нерсе билим албай эле жүрдүм да. Анда онлайн деген да нерсе жок. Үйдө окуу программасы менен мугалимдер келип окутуп кетишчү. Көп деле билимге мындай китепке дагы кызыкчу эмесмин. 8-класска чейин, 8-класста китепке аябай берилип кетип, мындай бир күндө бир китеп бүтүрүп ушундай берилип окудум. Жумасына 7 күндө 7 китеп окуп дегендей китепканадагы китептин баарын окуп, ушундай билимге кызыгып, мен муну окуйм деп мен мындай адам болом деп максат да коюп баштадым. Келечекте мындай болом деп дагы анан өзүмө ылайыктуу кесиптерди карап, мындай анализдеп көрсөм, мен
психолог же болбосо окууну бүткөндө программист болом деп эметчүмүн. Максат коюп ошол нерсеге жетем деп айтчумун. Андан кийин эле 11 мен бүткөндөн кийин карантин башталып калды. Карантин учурунда университеттердин окуунун баары онлайн. Ошондо анан онлайн окуу эмне экенин түшүнүп, ушул онлайнды башында эле чыгарып койбойт беле деп аябай нааразы болуп ошентип жүрдүм. Психолог болоюн деп мен биринчи документтеримди психологияга даярдап жүрдүм. Ошол университеттерге тапшырайын деп жүрүп бирок баардык жерин карасам ошол баягы эле бизге условиялары жок ал жерде. Лифт жок элементарный. Ал жерге мен күндө барганда эле таксим ушундай көп нерсе болуп кетет экен. Ойлонуп отуруп эмне кылам деп атканда интернеттен онлайн окууларды карап жатканда ошо Тимур агайдын сүйлөгөн видеосу келип калды. Там бизге кошулгула айти окусаңар деп мен анда программист дегендей университеттерде таппай жүргөмдө өзүм ылайыктуучу. Анда программист болоюн деп бирок кайсы окууга тапшыраарымды билбей жүргөндө ошо Тимур агайдын видеосун көрүп калдым. Таксиңерге эң башкысы ошо эсимде калган сөзү, таксиңерге акча коротпойсуңар жана кандай кийинип барарыңар дагы мындай маанилүү эмес деп ошентип айтты да. Анан мен үчүн экен деп эле анан Жылдыз академияга катталып байма-бай жазып баштадым. Окуу качан башталат, мен окуйн дегенсиз деп. Ал кезде деген айылдык программистти ушундай долбоор ишке ашып, ал уже башталып кеткен экен да. Анан эртерээк болгондо балким алмакпыз, бирок азыр уже андай эме жаңы поток албай элебиз деп ошентип коюшту. Балким 1 жылдан кийин же болбосо жакын арада байланышабыз деген боюнча да калды. Анан интернеттен карасам бүт эле тил үйрөнүш керек, анан математика үйрөнүш керек деп ушинтип баштадым. Курстарда чыкпады, англис тили окутабыз онлайн деп ой англис тили окуй берейинчи деп англис тили окуп баштадым. Ошону менен Жылдыз академия башталгыча англис тили окудум окшойт. Негизи мен сиз айтып кетпедиңизби, шаарга келгениң эмне себеп болду депчи. Бул ошо мага карашты. Мага карап мен айтчумун, негизи айылда калбайм. Мен шаарга барып окушум керек. Мен айылда калсам анда мен мындай келечегим жок калат, караңгы боюнча калып калам. Мен кетишим керек деп мен уже китеп окуп өзүмдү өнүктүрүп баштаганда эле айта баштачумун, мен кетем, үй алганга аракет кылууга кетем деп. Кудай пенденин оозундагы Кудайдын кулагында деп коет эмеспи. Анан ошентип кечке кыялданып жүрүп эле 11-ди бүткөндө Кудайым буйруп үй алып калдык. Анан көчүп келгенбиз. Абдан сонун кызыктуу экен. Чындап эле Тимур мырза менен да аябай жакын таанышып, көп конференцияларга чогуу барып калган окшойт. Чын эле туура айтат Тимур. Мен да ошо акыркы 2-3 жылдан бери көп адамдар менен иштешем, онлайн көптөгөн долбоорлор жазайм. Бирок эч кимисин көрчү эмесмин да, менчи. Баары менен онлайнда иштечимин. Анан ушул жыл эле кээ бирлери менен офлайн көрүшө баштадым да. Күздөн Милгеде болсо азыр 300 адамдай катталды. Анан албетте баары иштеген жок, бирок көбү активдүү иштеп атат. Бирок эч ким көрө элекпин да. Жалаң голос менен онлайнда иштеп атам. Абдан кызыктуу болуп атат, кийин көрүп, таанышып, балким дагы бир отуруп чай ичип дегендей кылып. Негизи айтинин ошол жагы чындап эле сонун. Адамдын мээси иштесе, ошондон эле адам баркылайт да. Ошол мээсинин натыйжасын көрсөтсө, кандай иштерди аткарат. Анан ошол сен азыр келечекке келип окуп жүрүп, анан Күздемилгеге келип калдың. Күздемилгеде ошол долбооруң жөнүндө айтып берсең, ошол Күздемилгедеги атмосфераны, эмне иштерди кылып атасың, ошондой иштер кылганы кандай экен, ошол жөнүндө да сүйлөшсөк. Күздемилге негизи эле Жылдыз академия Күздемилгеге келгеним мен взаимодействие деп коет го, адамдар менен туура мамиле кылууну, туура сүйлөшүүнү, ынандырууну ошолорду үйрөндүм жеке эле мен үчүн.
аябай чоң сабак болду бул нерсе. Азыркы учурда буга чейин айтып кетпедимби, психолог болгум келчү депчи. Анан IT менен эле ушундай бир кесиптерди айкалыштырып кеткен мага аябай жакты. Азыр дагы психологдор менен иштешип, баягы алардан сабак алгыча мен аларга жардам берип жатам. Андан тышкары дизайн мага аябай жагат. Ал жерден дагы түстөр менен иштөө. Баягы мен IT менен чөйрө менен өзүм билген нерселерди айкалыштырып кетип, аябай көп тажрыйба алып атам десем жаңылышпайм. Андан сырткары адамдар менен таанышып, жаңы досторду күтүп дегендей. Сиз айткандай, сиздей мыкты адамдар менен маек алмашканда баягы айтат го, сен чөйрөң кандай болсо, сен дагы ошондойсуң депчи. Анан менин чөйрөм мындай аябай энергичный адамдарга толгонго, акыркы күндөрү аябай энергичный болуп атат окшойм. Абдан сонун чындап эле эми Бишкекке барам деп кыялданып ошого максат коюп келип Бишкекке келдиң, эми чет өлкөнү кыдырам деп максат койсоң, буюрса чет өлкөдөн жолугатпашыбыз керек. Германияга чакырабыз, Германияга кел, бул жакта да мекендештер көп. Албетте долбоорлор иштеп, жакшы иштеген соң дагы көп ийгиликтерге жетет болушубуз керек. Азыр ошол айтпери кыргызча психология деген долбоорду иштеп атат. Анын долбоордун негиздөөчүсү ошол Францияда жашаган Зейне Кудайбергенова, Лиондо жашаган. Албетте ошол Зейне менен мен чынын айтса Зейнени өзүм көрө элекмин. Жакын шаарда жакын эмес, коңшу мамлекетте жашайт, бирок албетте жол алыс. Көрө элекмин, экөөсү эле чогуу көп проекттер чогуу жасап, чогуу иштейбиз. Албетте анан командабыз менен жолуксак, отуруп, сүйлөшүп, долбоорду кантип өнүктүрөбүз, балким америкаларды кошобузбу деп дагы пландаштырабыз. Сонун бизде коноктор бар. Урматтуу коноктор, сурооңуздар болсо бериңиздер. Албетте таңкы конок албетте түзүү эфирде өтөт. Ошондуктан суроо жооп да болот. Кандай сурооңуздар бар, урматтуу коноктор? Айпери, канча китеп окуп жибердиң? Санайсыңбы же санабай эле уже том-томдоп эле окуп койдуңбу? 500дөн ашык болуш керек. Санап атып азыр сан жетпей калган болуш керек. Унутуп эле баратам канча китеп окуганымды, бирок 500дөн ашты. Өзүмдүн жеке китепканамда 200гө жакын китеп бар. Сонун. Сенин жашооңду өзгөрткөн же болбосо бир чоң салым кошкон же бир өлө мындай бир кандай бир өзгөрүүгө жардам берген китеп барбы? Эле китептердин саны 2-3 китеп. Албетте бул китеп мындай шаг эле айта алам, бул Ник Уичтин «Жизнь без границ» деген китеби болгон. Бул китепти окуганда мен максат койсо жетерине ишенгем, жана деги эле мындай мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар көп ийгиликке жете аларына мындай ынангам десем жаңылышпайм. 180 градуска менин жашоом ошол китеп менен өзгөргөн. Рахмат. Бизде кол көтөрүштү. Нургүл Бекишова, сөз сизде. Саламатсыздарбы? Саламатсың Байпери. Мен жакшы эле болуп жатамбы? Ооба, угуп атасыз, саламатсызбы? Айпери, ушунчалык эркиңер, күчтүү кыз экенсиңер, мүмкүнчүлүгүңөр чектелгенине карабастан ички дүйнөңөр чектелген эмес экен. Мисалы үчүн көптөгөн адамдар бар, өздөрүнүн келбетине мындай нааразы болуп, өздөрүн чектей беришет. Сени могул долбоорду да көп көрүп, жазгандарды окуп жүрөм. Аябай суктана турган адам экенсиң, ийгилик каалаймын. Көптөгөн адамдарга үлгү да катары боло аласың. Сага ийгиликтерди каалаймын, ойлогон ой максаттарыңа, тилектериңе жет. Мыкты ушу Жылдыз академиясынан чыккан мыкты программисттердин катарында сени көрүүгө
көрөбүз деп мен ишенем. Рахмат. Чоң рахмат, чоң рахмат. Албетте бизде каалоо тилектерди айтсак болот. Биздики негизи ушундай позитивдүү, жакшы жолугушуу, передача. Жалпы радиобуз эмес, бирок биринчи ирет радиодобуз ачылып калат. Жол болсо бизде Clubhouse бар болчу, ошону жакшы деп табылды. Балким ошол жактан да сонун сүйлөшмөкпүз. Эч нерсе эмес, зато азыр жакшы сүйлөшүп атабыз. Ооба, Айпери жоюнганда жакшы сонун сүйлөбөстөн, жакшы сонун иштерди жасайт. Дизайнер, жакшы дизайнер, чынында эле жакшы фидбек беребиз. Силер эгерде кыргызча психология kg-сайт.com кирсеңер, сүрөттөр бар, Инстаграмына кирсеңер, ошол Инстаграмда дагы сүрөттөр бар, ошону дагы жасагандардын бири Айпери. Что кимде ким окуп атса, кимге SMM дизайнер керек болсо жазгыла Айпериге. Айперинин өзүнүн дагы Инстаграмы бар, өзгөчө кызык. Ал жактан дагы мен окудум, ошол SMM Денис деп жазып койгон да. Урматтуу коноктор, дагы суроолор болсо, алуу тилектер. Көп чатка да жазып атышат окшойт. Мен жакшы көрбөйт окшойм, азыр сурап көрөйүнчү. Кандай китептерди окуйсуңуз? Мээрим Аскарова. Көбүнчө дүйнөлүк рейтингдеги бестселлерлерди окуйм. Андан тышкары тарыхый романдарды көбүрөөк окуган жагат. Мындай мотивационный китептерди такыр окуйт экенмин, чынын айтсам. Мен жакшы көргөн авторлор ошо көбүнчө Александр Дюма, Джек Лондон деген сыяктуу авторлордун китептерин окуйм. Сон мен кичинекей кезимде Дюманын китептерин окуп чыккам. Абдан сонун. Анан ошол Дюманын китептерин окуп, кийин Луврга, ошол Париждин шаарларына барып, ошондо китептерди эстейсиң да, көрсөк ушундай турбай, ошол жөнүндө жазчу турбай деп. Ичинде эле көп китеп окуп, неметсең кызыктуу. Акыркы күндө китептер жөнүндө аябай көп сүйлөшүп атабыз, чындап эле. Китеп чечтесе да. Анда так, суроолор жок болсо, биз акырындап аяктайт окшойбуз биздин жолугушуубузду. Бери келген үчүн чоң рахмат, ийгиликтерди каалайм. Ата-энеңе чоң рахмат, ошол башынан баштап ээрчитип, аралаштырып, чоң күчтүү адамды тарбиялаганга, өстүргөнгө, ата-энеңе ден соолук болсун, ага дагы жакшы ийгиликтерди каалайм, жакшы жүрүү ооруга. Ишенем, албетте чоң иштер башталат. Азыртадан баштап эле чоң мындай туура багытта, туура кадамдарды жасап атасың, туура адамдар менен сүйлөшүп атасың. Мен эмес, менден башка мисалы Тимур менен жүргөндө дагы Тимур да аябай позитивдүү адам, энергичный. Анан Күздемирген ичинде да көптөгөн кызыктуу адамдар менен, албетте чет өлкөдө башка кыргыздар менен таанышып, аралашып, долбоорлорду иштеп жүргөзсөк, албетте келечек кең. Анан не дейбиз? Ийгилик. Ошол келген үчүн чоң рахмат, Азамат агай, сизге дагы чакырганыңызга чоң рахмат. Албетте келечекте дагы бир күнү анан келечекте дагы бир чогулуп отуруп алып, кажы подкаст жаздырат окшойбуз. Макул анда достор, жакшы алгыла, оорубагыла, жакшы тургула, ишиңерге ийгилик. Эртең жолугабыз, эртең келгиле.